Кумтөр чайыттай ачык асман менен тосуп алды. Бирок алгач коопсуздук техникасы тууралуу инструкция, каска, коргонуучу көз айнектер, ботинка. Булар сөзсүз түрдө бардыгы үчүн милдеттүү делген атрибуттар. Буга чейин кумтөрдү биз телевизордон, интернеттен көп издештирип, мен мисалы өзүм кумтөр жөнүндө интернеттен баягы годовой жылдык отчетторду окуп, мындай караштырып кызыккам. Анан кыргыздарда сөз бар эмеспи? Миң укканча бир көргөн жакшы деп. Өндүрүштүн масштабы горизонталдуу катмардан турган өтө зор карьер. Казактар тизилип алып, тоо тектерин ташып жаткан 200 тонналык калп унаалар. Калпка салынган иш процесси эстен кеткис таасир калтырды. Сиздер билесиздерби, мындай ири долбоорлор Кыргызстан үчүн көптөгөн киреше алып келет. Бул абдан маанилүү. Бирок биз үчүн мугалимдерге, менимче, билим берүү тармагы көбүрөөк кызыктырат. Бул жердеги билим болсо, биз бул ишке өз аракетибиз менен үйрөнсөк. Студенттерге кенчилер химияны үйрөнүшкөндөргө өндүрүш циклын ушул бөлүгүн көрсөтүшкөнү өзгөчө кызыктуу болду. Кендин анализдөөчү сынамдык лабораториясы бул өндүрүштөгү эң маанилүү нерсе. Болочоктогу химик инженерлер ушул жайдын астанасын алгачкы ирет атташты. Негизинен алтын тууралуу айталы. Аны кантип табышат, кандайча алтынга айлантат, химиялык реагенттер кантип жана экология тармагында да кандайча колдонот. Бул жерде биз 20-30 граммдан тартабыз. Бул алтындын курамына карата өлчөнөт жана ага химиялык компоненттерди кошуп анан эритебиз. Алтынды тектен ажыратуудагы химиялык процесс экинчи курстун студенттери үчүн мындай нерселерди өз көздөрү менен биринчи жолу көрүп, ага күбө болуу албетте оңой нерсе эмес. Бизге бул жерден мотивация берди, чынында эле. Биз химияны окуп жүрүп, кээ бир нерселерди эмнеге окуп атабыз билчү эмеспиз, бирок бул жерден көрдүк, өз көзүбүз менен көрдүк. Кымбат баалуу металлды ширетүүдөгү чакан процесстер окуу куралдарындагыдай эле кезек-кезеги менен көрсөтүлүп турары белгилүү. Бирок бул сапар дүйнө жүзүндөгү эң мыкты делген чыныгы өндүрүштүк лабораторияда келечектеги химиктер иш менен кошо бийик тоолуу кенде өздөрү кызыккан суроолорго жооп алышып, өлкөнүн алдыңкы өндүрүшүндө кийин кантип практикадан өтүп, кызматкер катары иштесек болот деген суроолорго жооп алышты. Анткени стажировкадан өтүү программасына ылайык Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн көбү кумтөрдө иштеп келишет. Дүйнөлүк деңгээлдеги өндүрүш жайларына биринчи жолу келип атабыз. Бул жыл баштадык, көп жерлерди кыдырдык, бирок бул эң масштабтууларынын бири бул болду. Рахмат ушу Кумтөр Центара Голд компаниясына, Кумтөр компаниясына чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз университеттин атынан. Экскурсия жасагандар өндүрүштүк процесстен тышкары экологиялык аспектилерге да кызыгышты. Алар деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте жайгашкан кышы татаал жердеги курулуштардан тышкары өндүрүштүк тазалоочу арыктарды көрүштү. Соңунда Манас университетинин студенттери бийик тоодогу Петров көлүнүн ажайып керемет көрүнүшүнө күбө болуп кайтышты.